Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадистеринде келет. Алланы зикир кылган адам менен Алланы зикир кылбаган адам тирүү менен өлүктөй дейт. Бухари шарифте келет. Алланы эстеген адам ал тирүү, Алланы эстебеген ал өлүктөй дейт. Анын жан дүйнөсү, руханияты тирүү анын. Алланы эстеген. Аламдын кожоюн эстеп атат, хазяин. Өзүнүн жаратуучусун, өзүнүн ээсин эстеп атат. А эстебеген жок, ал өлүк сыяктуу дейт. Тирүү болсо да өлүк сыяктуу дейт. Ошон үчүн аалымдар айтышканда, өзү чыныгы аалымдар, алар тирүүлөр, өлсө дагы. Жахилдер өлүктөр, тирүү болсо дагы дейт да. Жахилдер надан иштегенин билбегендер. Булар тирүү болсо да өлүк сыяктуу экен да. Тирүү болсо да сыяктуу. Бул шайтандын ошон үчүн бейкапарлыкта адам гафил болуп калганда ошо момент кирет экен. Арам ой, арам сөз, арам иштерди, арам кыймыл аракеттерди кылдыртканда, ушу Алла менен связь үзүлгөндө кылдырат экен да. Күнөөнү ошол убакта кылдыртып калат экен да. Демек шайтандын кирген ушу жолунан сактаныш керек. Кантип ала бидикриллахи татмаиннул кулуб, жүрөктүн рахаты, бейпилдиги, тынчтыгы Алланы эстөөдө гана. Алланы эстегенде гана адам жүрөк рахаттанат экен. Жүрөк тынчтанат. Кандай гана